Соңғы күндөрү коомчулуктун тынчсыздануусун пайда кылган окуялар орун алууда. Өлкөдөгү саясий чечим болобу, миллиарддап эл казнасына кол салган атка минерлер кармалабы колдоо максатында кичи митингтерди өткөрүү адатка айланып баратканын талдоочулар айтат. Эл өзү эңсеген өзгөрүү болуш үчүн мамлекетте стабилдүүлүк гана жетиштүү. Айрым саясий топтор өз кызыкчылыгын колдоо максатында коомчулуктун пикирин түрдүү жакка буруп, нааразычылык акцияларын уюштурууда. Пандемия өлкөдөгү экономикалык каачылыкта бул шарттан чыгуу оор болуп жатканын улуу муундагы жарандар билдирет. Эл койгон талаптар, мыйзам бузуу фактылары менен кармалган чиновниктердин аракети кичи митингтер менен гана чечилбейт. Bir ayda эч нерсени чече албайт. Буга биз эркиндик беришибиз керек, убакыт беришибиз керек. Эли журтубузду тынчтыкка үндөп, бу окшогон пикеттерди окшоп, мынандай чыккан бала чакабызды энелер өзүбүз кой деп тыйышыбыз керек. Жок дегенде 1-2 жыл эркиндик берейли балага. Анан 1-2 жылдан кийин эле дагы эле болбой кетип атса, анан кийин ой мындай болбой атат деп туруп айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Элдин баарына, ушу элибизге, журтубузга, бала чакабызга ушу бардыгына мен айтып кетерим, ушу тынчтык эле болсун. Балам ушу жададык биз ушу митингтерденчи. Жалпы элиме кайрылгым келет. Эл көзү экономикабызды өстүрүп, туруктуулук менен эл журтка эмгек кылсак бардыгыбыз биригип, мына өзүбүздүн өкмөтүбүз көтөрүлөт. Адеп эле майда чүйдө пикеттердин эмне кереги бар? Экономикабызды өстүрүп, эли журтубуз биримдик менен жакшынакай Кыргызстаныбызды көтөрөлүк. Мен ушуга мына ушул жерде жаткан санаторияда жаткан эл журту чакырам. Биз эмес, жалпы Кыргызстандын элдерин чакырам туруктуулук үчүн. Өткөн жекшемби Матраимовго чыккан сот чечиминен улам Борбор калаада нааразычылык акциясы өткөн. Кылмыш иштин жаңы жагдайлары боюнча кармалган Райым Матраимовдун тарапташтары бүгүн соттон бошотулушун талап кылып митингге чыкты. Бул окуялар коомчулуктун кыжырын келтирип, соц тармак колдонуучуларынын сынына кабылды. Чачын сүйрөп жоготуш керек, Алкановага окшогон жалданган арамдарды. Кыргызстан келечеги жок болуп калды го, ушинтип митинг кылып эле. Азаматтар Райымдын акчасын көбүрөөк алгыла. Акчага чыгыптыр да бардыгы. Ушулардын баарын апарып туруп, эшектей дубинка менен согуп 15 күнгө камап туруп көчө тазалатыш керек. Матраимовдор орду түрмөдө. Булар байкуш акча алып алгандар да эмне кылсын? Митингди токтоткула. Баары мыйзам чегинде жооп бериши керек. Кыргызстан келечеги жок болуп калды го, ушинтип митинг кылып эле. Алканова, сени да текшерип, өзүңдү да камап коюш керек. Саясат талдоочу Абдыжапар Акулов элеңсеген эң негизги көйгөй болуп келген коррупциялык схемалардын бет ачылып жатканын айтат. Мамлекеттик тармактардын дээрлик бардыгы жемкорлукка малынып, күрөшүүдө саясий эрктүүлүк жана жылдар талап кылынарын белгилейт. 5-6 ай аралыгында эч бир олуттуу маселе чечилишине такыр мүмкүнчүлүк жок экенин, жаңы бийликке убакыт берүү керектигин билдирди. Кыргыз коомчулугундагы демократия, сөз эркиндиги жашап келе жатканда бийликтин катасын түздөгөн мүмкүнчүлүктөр көп экенин кошумчалады. Биз эгерде ошол баягы күндө кожо көрсүнгө баягы митингке чыгып 10 киши чыгабы, 30 киши чыгабы, 200 киши чыгабы, мамлекетте ошол дестабилиштире бере турган болсок, биздин ар бир жарандын, мына акыл эси жайында жарандын, анда мамлекеттин өнүгүүсүнө кошкон салымыбыз кайсы? Жок дегенде баягы колубуздан эч нерсе келбесе, ошол да мыйзамдуулукту талап кылышыбыз керек. Ал биздин укук. Биз ошол талап кылган, мына ошол мыйзамдуулук орносун. Мыйзамсыз байыгандар, мамлекетти уурдагандар, талкалагандар жоопко тартылсын деген бир элдин тилеги, люстрация болсун деп атпайбызбы? Мына ушунун бардыгын азыркы бийлик өзгөчө, мына биз керек болсо премьер-министрди дагы алмаштырды. Жана кабинет министри азыр көрдүңөр, мына канчалык реорганизация деп атат, оптималдаштырык деп атат, бирибизге жагат, бирибизге жакпайт. Канткен күндө дагы ошол кадам акырын жасалып атат деп айткым келет. Анан өзгөчө мына ошол укук коргоо органдары ири кылмыштардын бетин ачкандыгы мына эл күткөн нерсе акырындык менен болуп атат. Биздин эми түшүнүгүбүздө мына 4 ай 5 ай болуп атат революция болгондон бери. Анан же болбосо ушул 6 айда бардыгын ордуна коюп коюп ошо бир жыргал жашоону алып келиш мүмкүн эмес. Ушул коррупцияны түп тамырынан бери демонтаждоого оңор эмес, убакыт кетиш керек өзү. Оңор эмес, күч кетиш керек. Мындайча айтканда, оңор эмес саясатчынын башы дагы кетиш керек да. Эгер кыйшайып кетип аткан болсо, анда ачык айта турган мүмкүнчүлүгүбүз дагы эле бизде ошо сөз эркиндиги, адамдын укугу корголуп аткан өлкө экендигин биз сезип билип турабыз. Өлкөдөгү мындай орунсуз окуялар ички стабилдүүлүккө гана эмес, эл аралык мамилеге дагы кедергисин тийгизет. Мамлекет катаал шартта турганда ар бир атуу жарандык милдетин аткарып, өлкөнүн туруктуулугуна салым кошушу керек.
Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, Ош ТВ.